2 күндө бир келебиз. 24 саат бою иштейбиз ушул жерде. Ошол убагында жеткиргенге аракет кылабыз да бул жердечи. Ошентсек дагы баары бир кээде убакыт баягындай бул тар болуп калат дагы. Көп адамдар бизге нааразы болуп калат. Убагында келбедиңер деп. Тең күнүнө 200дөн ашык вызов болуп атат. Почти 300гө жеткен. Элдер чалып эле сөгөт да, кадимкидей сөгөт да. Мен мындай вообще уккан эмесмин да, сөгүштүчү. Чалып эле сөгөт экен да, эркектерчи, көбүнчө эркектер сөгөт. Уят сөздөр менен сөгүп таштайт. Ошого ыйлаган биринчи. Алдап чалышат, ойноп чалышат. Мен мисалы биринчи жумушка келгенде ошентип чалышкан да көбүнчө. А мен жөнөтүп таштапмын. Чалышат да, таксиде кылыпчы, келип мени больницага алып барып кой депчи. Алардын ою боюнча скорый менен барса, без очередь сразу эле кабыл алат деген ойда элдердин оючу, бирок андай эмес. Толук айтышпайт да, башка эле адрес айтып коет, бригада барып алып издеп жүрүп, башка эле адреске барып жок экен го деп ушинтишет да, адрести туура эмес айтышат. Эми бирок ошончо кыйналсак дагы, элден жаман сөз уксак дагы, баягы бир өзүнчө баары бир ишибизди жакшы көрөбүз да. Онунчу машинабызга, 10-чу машина. Да, скоро. жазып койгом. Чайкана жазып берди. Ооба, скоро. Бул саныбызда арабыздагы каармандар Ош шаарындагы тез медициналык жардам борборунун диспетчерлери. Телефондун ары жагында адам өмүрү үчүн күрөш башталганын эң биринчи сезген да ушул адистер. Бейтаптын дүрбүлөңдүү үнүн уккан замат тез жардамды жиберип, дарыгерлер жеткенге чейин абалды көзөмөлдөп турушат. Күндүзбү, түнүбү алар үчүн убакыттын айырмасы жок. 24 саат бою жүздөгөн тагдырларга кулак төшөп, көрүнбөгөн эмгеги менен чоң иш аткарып келишет. Мен Жунус кызы Үпөл, бул жерде врач дарыгермин. Азыркы бул жерде кызматым старший. 2 күндө бир келебиз. 24 саат бою иштейбиз ушул жерде. Мен ушул жерде основном бүт бригадаларды ошолорду көзөмөлдөп турабыз. Бул жерде ар кандай бригадалар бар. Реанимационный, кардиологический, детский, линейный бригадалар бар. Бүт ошолорду көзөмөлдөп турам. Ар кандай вызовдор болот. Реанимационный бригадаларга реанимационный бригадаларды жөнөтөбүз. Кардиологический бригада кээде жетишпеген убакыт болуп калат. Ошол жетишпеген убакта башка бригадаларды жөнөтүп турабыз. Кошумча врачебный бригадалар бар категория боюнчачы. Ошол убагында жеткиргенге аракет кылабыз да бул жердечи. Ошентсек дагы баары бир кээде убакыт баягындай бул тар болуп калат дагы. Көп адамдар бизге нааразы болуп калат. Убагында келбедиңер деп. Бирок жөнөкөй вызовдорго, мисалы, көбүнчө стрессовый, көп күйөөлөрү менен урушат, проблемный, ошолорго чакырат дагы, көбүнчө бригадалар ошол жака кетип калат дагы. Биздин реанимационный абалы оорураак вызовдорго биздин немелер барыш аябай кыйын болуп калат да, бригадалар. Үпөл Жунус кызы аталган ишканада 5 жылдан бери эмгектенип келет. Алгач тез жардамда дарыгер болуп иштеп, көптөгөн бейтаптарга түз жардам көрсөткөн каарманыбыз азыр диспетчерлик бөлүмдө баардык иштерди көзөмөлдөйт. Ошондой эле телефон аркылуу бейтаптарга биринчи кеңеш берип, жардам көрсөтүп келет. Эмил. Ошол кандайдыр стрессовый состояниедагы грипп, температураны основном телефондон түшүндүрөбүз. Ошол температурасын түшүрүңүз, если тамактан берсе тамагыңызды чайкаңыз,
мына дарыны ичиңиз деп биз бул жерден сөзсүз түрдө айтабыз. Грипп, стрессовый состоянияларда калганына бүтүп барабыз. Ошол. Давление, башкаларга ТТП ошондойлорго бүт баарына барабыз. Бүт бул жерден барышат. Ошол анан күнүнө бизде ошондо эле айтып кетейин, күнүнө 200дөн ашык вызов болуп атат. Почти 300гө жеткен. Ошонун эле арасында канча почти жарымы 60-70 бул грипп, ОРВИ менен чакырып атышат да адамдар. Азыркы убакта грипп аябай күчөгөн убак. Ошолорго барып биздин бригадалар инфаркт, инсульт, анан автоавариялар болот, ошол жерге жетиш аябай кыйын болуп атат да. Ошол. Анан элдерден суранып кетмекпиз. Мына гриппти түшүнүү менен поликлиникага чыгып, ошол жерден назначение алып, үйдө өз основном амбулаторный лечениеда гриппчи, үйдө лечение алышын суранып кетмекпиз. Ошол. Арабыздагы дагы бир каарман Минавар Сабыр кызы. Ал диспетчерлик кызматта 1 жылдан бери иштеп келет. Минавардын айтымында бул кесип сыртынан жеңил көрүнгөнү менен чындыгында абдан кыйын. Айрыкча алгачкы айларда телефон чалган инсандар менен туура сүйлөшүп, алардан так маалымат алуу оңойго турган эмес. Эпилепсиясы бар. Мен Сабыр кызы Минавар. Бул жерде уже 1 жыл болуп калды, диспетчер кызматында иштейм. Ушул жерде. Бул кесипти өзү мен профессиям боюнча фельдшермин да. Анан жумушка келген бул жакачы, анан бул фельдшерге место жок болуп калып, азыр ушул диспетчерскийде отурам да. Жана бир киши дагы чыгып эле. Кетти бул жактан. Чыгардан барат да, Философскийден. Скорыйдан чыгып атабыз. Юлдузжан Абызов кеттик 5 менен. Биринчи келгенде кыйналгам, потому что мен мындай сутка вообще иштеген эмесмин да иш жерде, ошодон кыйналгам, анан мындай нерв болот экенсиң да. Элдер чалып эле сөгөт да, кадимкидей сөгөт да. Мен мындай вообще уккан эмесмин да, сөгүштүчү. Чалып эле сөгөт экен да, эркектерчи, көбүнчө эркектер сөгөт. Уят сөздөр менен сөгүп таштайт. Ошого ыйлагам биринчи ишке киргенде сөккөн мени. Ыйлагам ошо. Азыр деле сөгөт да, чалып элечи сөгүп ошентип таштайт. Мисалы өткөндө мен уже алсам эле сөгүп баштадым, мени просто так элечи келгиле депчи. Анан сиз шаарга карабайт экенсиз, кара сууга карайсыз, 112 чаласыз десем да уят сөздөр менен сөгүп таштады да. Ошентип настроениям түшүп, ыйлап, нерв болуп, кээ бирде корустагы сүйлөй берем да, немегилергечи, чалгандаргачы ошол. Бул жерде мындай 1 сутка иштейбиз, 24 саат иштейбиз. Мындай просто нервтен алып коет да. Нерв болуп кетесиң да, мындай просто так чалышат, мисалы, мындай инфаркт, инсульттар алып кетет да, автоавария ошолор алып кетет. Просто студенттер үйдө отуруп эле күйөөсү менен урушуп кетип, кайненеси менен урушуп кетип, ошолор в основном ошолор чакырат. Жүрөгүм ооруп атат дейт, бирок кардиологический бригадан жөнөтсөң, барсаң ошол күйөөсү менен урушуп кетип, жүрөгү патрап аткан болот, же күйөөсү менен урушуп кеткен болот да, же жигити менен урушуп кетип, түнү ошентип чакырышат да. Корс эмес, мындай кечки 24 саат бою ушинтип иштегенге нервтен алып ошондой болот да. Ооба, корс сезилет, ооба. Просто так, мисалы, чакыруу болот, анан алоо деп алсаң эле бакырып баштайт да, мындай түшүндүрбөйт да, эмнеге скорый чакырам деп, чакырып атам деп сүйлөп эле бакырып келбейсиңерби деп эле ушинтип сөгүп, урушуп бакырып баштайт да, анан жинин келип кетет да. Кээ бирде бригада жетишпейт. Аны түшүнбөйт да, адамдарчы, вообще түшүнбөйт. Эмнеге скорый сыңаранда деп бакырып урушат, анда дагычы. Скорый сыңарып келбейсиңерби депчи. 1 жыл эми болот мага мына. 1 айдан кийин 1 жыл болот, бирок мындай нервтен чарчадым да. Только нервтен чарчайм. Сөгөт, ошондойлорго эле нерв болуп кетем да. Сөгөт, урушат, бакырат, 24 саат бою кечке сөгүш, урушту уксаң, мына нервтен чарчап калат экенсиң. Ошого эле нерв болуп иштегим келбей кетет да. Ошол.
ойноп, кадимкиде ойноп чалышат. Бирде бир случайно айтып берейинби? Бирөө чалды да, базарга депчи, бир жаш баласы менен ыйлап атат. Баласы жыгып түшкөн окшойт, срочно келгиле депчи, анан мындай шашылып мен жөнөттүм, детский бригаданычы барса алдап коюптур да. Жок экен, базарга барсачы жок дейт. Чалса биз жөн эле алдап койдук эле, ишенип алыңарбы деп ошону күлүптүр да. Ошентип алдагандар аябай көп болот. Ойногондор ооба, алдап чалышат, ойноп чалышат. Мен мисалы биринчи жумушка келгенде ошентип чалышканда көбүчү, а мен жөнөтүп таштапмын. Ошол бригада барса жок, алдап чалышкан болот да. Ошону чалышат, алдап чалышат. Телефон номер айтыңызчы. Мухтар ака, срочно на вызов. Зилеже. Кээ биз ошо телефон аркылуу эле консультация беребиз. Температура же кандай десем, дагы кандай бут ооругандарга ушинтип оорутат депчи. Ошого эле телефон аркылуу эле консультация берип коебуз. Растирание кылыңыз, парацетамол ичиңиз депчи. Ошол азыр бизде лицический уколду алып таштаганда по протоколу. Ошону түшүндүрүп айтабыз. По протоколу жок, лицический укол, парацетамол ичиңиз, растирание кылыңыз, көп суусундук ичиңиз, жидкость депчи. Анан кээ биркөлөр түшүнүү менен кабыл алып макул деп, рахмат чоң деп ыраазычылыгын билдирип өчүрөт. Кээ биркөлөр сөгөт да. Мен сени чакырып атамга келбейсиңби депчи. Анан скорый барат, бирок парацетамол эле берет десең, баары бир чакыра берет да, келип мени больницага алып барып кой депчи. Кээ биркөлөр такси неме кылып чалышат да, таксиде кылыпчы, келип мени больницага алып барып кой депчи. Алардын ою боюнча скорый менен барса без очередь сразу эле кабыл алат деген ойда, элдердин оючу, бирок андай эмес. Өздөрү барса деле кабыл алат. Ошол. Таксиге акчам жок деп чалышат. Ошол. Акча сурап чалышат. Ошол. Мындагы адистерге коюлган милдет ар бир коңгуроону убагында кабыл алып, так жана туура маалымат алуу. Анткени чогулган ар бир маалымат дарыгерлердин тез жетип баруусуна жардам берет. Эгер диспетчер өз ишин так аткарбаса, тез жардам кечигүүсү мүмкүн. Ошондуктан алардын ар бир секунду баалуу, ар бир суроосу маанилүү. Насыран жетпейли коем, аягы болду. В основном телефон номер, анан адресин, толук адресин сурайбыз да. Анан адресин вообще мындай толук айтышпайт да, башка эле адрес айтып коет. Бригада барып алып издеп жүрүп, башка эле адреске барып жок экен го деп ушинтишет да. Адрести туура эмес айтышат. Анан мындай немелерде, мисалы, температура, голова болит, ушундайларга чакырганда, живот болитте немени сурайбыз да, обязательно жашынчы. Себеби жашына карап бригада жөнөтөбүз, врачты карапчы, жашына карап. Главное бизде адрес, анан жашы, телефон номери. Ошол. Бул кызматтын өзгөчөлүгү диспетчерлер үчүн атайын эс алуу же тамактануу үчүн убакыт каралбаган. Алар 24 саат бою келип жаткан ар бир коңгуроого жооп берүүгө милдеттүү. Убакыттын тартыштыгынан улам бош мүнөт табуулары менен алар тез тамактанып, кайра жумуш ордуна кайтып, кызматын улантууга туура келет. Не дейсиз? Бизде график жок. Чай ичүүгө, мисалы, бул жерде 3 диспетчер отурсак, бир-бирден чыгып чай ичип келебиз, ооба. Кухняга чыгып чай ичебиз. Бирок мындай кандай десем, отура бербейбиз да, сразу мындай автоматтык түрдө ичип сразу местабызга келип отурабыз. Потому что вызов көп, элдер жалып калат. Ошол. Атайын бөлүнгөн убакыт жок. Жок, атайын бөлүнгөн убакыт жок. Жумушундагы түрдүү кыйынчылыктарга карабастан диспетчерлер өз кызматын убагында жана так аткарып келишет. Алардын ишине болгон сүйүүсү чарчоону да унуттуруп, кайрадан күч-кубат менен иштөөгө түрткү берет. Айрыкча жардам алган адамдардын ыраазычылык сөздөрү аларга чоң дем берет. Разы болушат, батасын беришет чоң эжелер. Кээде келип жазып кетелиби, кайсы жерге рахматыбызды айтып кетели дегендер бар. Кээде жазып кетишет. Ошол.
ыраазы болушат. Эми олар ыраазы болсо биз деле бул жакта конобуз да өзүнчөчү бир адамды, ушул адамды бир нерседен алып калдык деп сүйүнөбүз да бүт эле чыгып. Баягы консультация телефон аркылуу эле консультация берип койсоң ыраазычылыгын билдирсе өзүнчө эле сүйүнүп кетебиз да. Ошол чоң рахмат депчи. Кээ биркилер сөгөт, онун сразу настроение түшөт. Кээ биркилер ыраазычылыгын билдирет да. Соңго рахмат чоң. Сиз айткан эми ушундай болду неме депчи. Ошондо мындай сүйүнүп кетесиң да. Неме кирсин чайды? Айдан неге? Жазып койгом, чайхана жакта деп, ооба. Скоро. Бул жерде аябай кыйналабыз. Түнү менен басып иштейбиз, уйку жок, почтичи биздечи. Адамдар, ар кандай адамдар, туура түшүнгөн адамдар бар, туура эмес түшүнгөн адамдар бар. Кээде кеч келип калдыңар деп айтат бизгечи. Анан неме бирок ошончо кыйналсак дагы, элден жаман сөз уксак дагы баягы бир өзүнчө баары бир ишибизди жакшы көрөбүз да. Эми ар тараптан биз ар тараптан немебиз да, врачтар. Ар биринин специалисттери ар башка. Больницаларга барып деле иштесек болот, бирок бул жерди биз таштап кете албайбыз да. Жакшы көрөбүз жүрөк-жүрөкнөнчү. Мен десем, бирок баарыгынан сураң, ушундай чарчап, эртең бул иштен чыгып кетем дейт дагы. Бирок баары бир жакшы көрөбүз, эртеси келе беребиз. Мисалы мен мына 1 ай отпускада жүрдүм, 15 күндүн ичинде мен уже ишимди сагынып калдым да. Баары сагынып калабыз. Ичибизден, жүрөк-жүрөгүбүздөн баардыгыбыз өз ишибизди сүйөбүз да. Скорийде баары ушу скорийни сүйө беребиз, жакшы көрөбүз. Ишенбесеңиздер, мына жерде чоң көп жылда иштеген врачтардан дагы сурап көрсөңүз, кете албайм дейт да. Кете албайсың да. Өзүнчө бир кандай десек, биринчи жардам берип, баягы адамдарды неме кылып үйрөнүп калганбыз да. Азыркы эмесми да? Анда бүтүп турасаң, сания калды квартираңызга. Мына 3 жашар бала экен, температура болот. Үйдөн меймандар бар, чыга албайт экен. Жада алар экен. Күтүп турат айтып коем. Диспетчерлер биз көп учурда байкабаган, бирок күн сайын адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшкөн чыныгы каармандар. Алардын үнү телефон аркылуу гана угулса да, жасаган эмгеги чексиз мааниге ээ.